Assalamu alaikum. Статистикага ылайык, адам өлүмүнүн башкы себепчиси болгон оорулардын эң башында рак оорусу же болбосо залалдуу шишик оорусу турат. Билип коюшуңузду каалайт элем, биздин денебизде канча органыбыз болсо, ошонун ар биринин өзүнүн рагы бар. Же болбосо, мисалы бир адам өпкө рагы менен ооруп калса, дагы бир адам ашказан рагы менен оорушу мүмкүн. Ушул сыяктуу эле бардык орган менен ооруп калуу, ушул залалдуу шишик оорусу менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле мисалы тери менен дагы ошол биздин эң сыртынан каптап турган терибиз менен дагы рак оорусу менен ооруп калышыбыз толук мүмкүн. Мындан эч ким өзүн толук сактап кала албайт, бирок өзүн болушунча жакшы карап, тагдыр эле буйруп калбаса сактап турса болот. Демек, ошол рак оорусуна алып келе турган айрым себептерди айтып коеюн. Алар болсо туура эмес экология же болбосо начар экология деп айтайын. Бул эми адамдын тандоосу эмес, анткени адам кайсы жерде туулган болсо, ошол жердин шартына ылайык албетте көнүшүнө туура келет. Жана дагы аз кыймылдуулук, бул дагы залалдуу шишик оорусунун эң башкы себептеринин катарына кирет. Ошондой эле семирүү же болбосо ашыкча салмактуулук дагы ушул рак оорусунун башкы себептерине кирет. Жана дагы эң белгилүү себептердин катарына туура эмес тамактануу кирет. Мен сиздерге азыр кайсы азыктар рак оорусун чакырышын эстешимче айтып бермекчимин. Биринчи катарда ракты чакыра турган нерсе бул транс майлар деп коебуз. Ошол транс майларды биз канчалык көп жей турган болсок, рак менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүбүз ошончолук жогору болот. Ал транс майлар кайсы азыктарда бар? Мисалы, шоколадда бар. Сары майларда бар. Биз дүкөндөн сатып алган, заводдон чыккан сливочный масло деп коебуз, ошолордо бар транс майлар. Майонезде бар, жана рафинерленген өсүмдүк майларында дагы ушул транс майлар болгондуктан ушулардын бардыгын мүмкүн болушунча азыраак колдонушубуз керек деп эсептейм. Экинчиден, кант. Анткени ошол рак клеткалары ошол глюкозаны, кантты жакшы көргөндүктөн аны биз канчалык көп жей турган болсок, ошончолук өрчүп кетет. Ушул жерде ракка бир мүнөздөмө берип кое турган болсом, рак клеткалары бул биздин өзүбүздүн эле клеткаларыбыздын бир түрү, бирок алар башка клеткаларга караганда тезирээк көбөйүп, тезирээк өсөт. Жана алар өтө көп болуп кетет. Мунун себеби алар бизде бар болгон азыктарды башка клеткаларыбызга караганда көбүрөөк санда алат дагы, ушинтип тез өнүгүп кетишет. Ошондо бизде өтө оор абал пайда болот жана мындан кутулуш дээрлик мүмкүн болбой калат. Ошондуктан ракты токтотуш үчүн ушул кантты дагы мүмкүн болушунча чектеш керек. Ошондо бизде мүмкүнчүлүк көп болот. Жана дагы колбаса дагы биз үчүн өтө зыяндуу азык болуп эсептелет. Эгерде күнүнө 50 граммдан колбаса жей турган болсоңуз, рак менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз 20%га жогорулайт. Ошондой эле малдын эти, койдун эти, ушундай кызыл эттердин көпчүлүгү дагы биз үчүн өтө зыяндуу. Аны балыкка жана тооктун этине алмаштырсак абдан жакшы болот. Ушул нерселер бизди рак менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүбүздү азайтат. Жана дагы ракты чакыра турган азыктарга сууну кайра кайната турган болсок, ошол дагы биз үчүн өтө зыяндуу болуп калат. Анткени химиялык уулуу нерселер бизде пайда болот. Мисалы, тефалдагы сууду бир кайнаткандан кийин аны унутуп калып кайра кайната турган болсок, бул биз үчүн өтө зыяндуу нерсеге айланат. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. Жана дагы зыяндуу же болбосо залалдуу шишикти чакыра турган азык бул ошол, мисалы, бир майды
түтөтүп туруп ошого бир нерсени кооруйсуз дагы, аны алгандан кийин дагы колдонуп ошого дагы кооруй турган болсоңуз, ушул дагы сиз үчүн өтө зыяндуу азык болуп калат. Азырча ушул эле нерселерден сактанып туруңуздар. Дагы муну үйрөнгөндөн кийин же болбосо жашооңуздарга киргизип алгандан кийин, ушул нерселерди баарын чыгарып койгондон кийин жашооңузда мүмкүн болушунча дагы кайсы азыктар сиз үчүн өтө зыяндуу экенин кошумчалап айтып берем. Жана алардан дагы мүмкүн болушунча алыс болгонго аракет кыласыз.